Саламатсыздарбы? Сиздер менен кино баяны көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүү Кыргыз элинин 80 жыл мурунку тарыхын жана байманаптардын эзүүсүнө чыдабаган элдин эркиндикке чыгуу үчүн болгон аракетин жана жаңы замандын келиши үчүн болгон күрөштү көрсөткөн Жоро тасмасынын баянына арналмакчы. Жоро тасмасы кыргыз киносунун тарыхындагы алгачкы түстүү мүнөздө тартууга аракет жасаган тасма болуп эсептелет. Бул тасмага кыргыз киносунун жылдыздары Муратбек Рыскулов, Советбек Жумадылов, Даркүл Күйүкова, Сабира Күмүшалиева жана башкалар тартылгандан уламбы абдан салмактуу, элдин көйгөйлүү маселелерин толук баяндоого аракет кылган чыгарма болуп калды. Я спрашиваю вас, пойдете с нами? В колхоз записались? Отвечайте. Вы покорные сыны Аллаха или большевики? Я в последний раз спрашиваю. Ну? Тасма башталгандан тарта эле басмачылардын чапкылап келип, колхоз болуп уюшууга аракет жасаган карапайым адамдарды сабап, өлтүрүп жатканынан башталат. Азыр басмачылар жөнүндөгү кинолор жаштар үчүн өтө актуалдуу болбой калгандыгы үчүн бир кезде кыргыз элинде өз ичинен чыккан ошондой эле ташбоор адамдардын тобу болгон деп түшүндүрсөң түшүнө алышпаса керек. Ал эми Жоро сыяктуу тасманы көргөндө мүмкүн аң сезимдерине жетип, андан ары да казып түшүнүүгө аракет жасашаар. Азыр көрөрмандарды кызыктыруу үчүн ар кандай спецэффекттерди колдонуп жатышса, ал кезде аттын кулагында ойногон жигиттердин окуялары жана актерлордун жан дили менен жараткан образдарынын күчү аркылуу көрөрмандардын сүйгүнчүгүнө арзыган го деген ой да келет. Бул 2 сериал болуш керек болчу. Бирок эмнегедир бир эле серия болуп калды да. Анткени көп жакшы кадрларын кыскартып койду. Жоро деген кино биринчи чыгып, о элдин баары Жоро деп. Жоро фильмин көрүп, бизге ошол убакта ушундай бир катуу таасирленгенбиз. Мукемдер, Муратбек аталарыбыз болот да. Күйүкөбалар, Балагыял, ал кишилер жанагы эменин Түмөнбаев, Шамшы Түмөнбаев, аксакалдар менен, ушу кишилер менен чогуу мына Аралдан, Чоң Аралдан тарттык, Кызыл Ойдон тарттык. Бул тасма Жумгал жергесинде, Суу Самырда, Аларчада жана Көл кылаасында болуп, бир топ кыргыз жеринин кооз жерлерин өзүнө камтып тартылган экен. Жумгал жергесинде жана Суу Самырда өзгөчө кыштын кычыраган маалында тартылган эпизоддорду көрүп, 1 мүнөткө кадр бетинде көрүнгөн картинаны эмес, кадр сыртында ошол маалда иштеп жатышкан режиссер, операторлордун эмгегин элестетип алып, чындык эле жамгырдай жааган тер, талыбаган эмгектин аркасында жаралган тасма экендигине ишенесиң. Главный режиссеру Бергункер деген экен, Ленинградтан келишкен. Семенов деген директору, Сокол деген оператор бар экен. Кыргыз киносунун тарыхына кызыга баштагандан тартып эле ошол кыргыз элинин тарыхын баяндаган тасмаларды кыргыз жеринин баткагын кечип топурагын жыттап чоңойгон адам гана жеткире түшүнө алат деген оюмдан кайтпай келем. Чындыгында кыргыз элинин салаваттуулугун, сыпайычылыгын, улууну урматтаган сылыктыгын түшүнүү үчүн бир-эки келип даам сызып кеткен жетиштүү эмес го деген ойдомун. Жоро тасмасында дагы ушуга байланышкан жетишпестиктер бар болгон менен кыргыз жигиттеринин көзгө таар мергендигин, аркар кийик гана баса алган жерлерден так текедей түйүлүп баса алган амал көйлүгүн, жада калса Мусанын образы аркылуу илим билимге умтулган сабаттуулугун дагы көрсөтүүгө болгон аракет күч экендиги көрүнүп турат. Тоо арасында бууракандап аккан дайранын үстүндө тартылган эпизоддордо актерлордун тырышкан эмгегин көрсөң болот. Кино тартууга батынган режиссерлордун багына ал кезде маданиятты, кинону абдан сүйүп, өмүрүн арнаган адамдар көп эле да. Тасмада улуу актерлор менен бирге ал кезде жаңы актерлук кесипке баш коюшкан Мамбет Асанбаев жана Нуркан Турсунбаев сыяктуу жаш актерлор дагы иштешкен. А вы оставайтесь здесь и следите, чтобы Тагай не вернулся в ущелье. Бул алгачкы менин ошо биринчи чоң экранга түшкөн ролим. Анда студент болчумун. Мамбет Асанбаев болгондо дагы эң башкы роль Жоронун образын жараткан. Кинодогу эң алгачкы койгон кадамы болгон менен ушунчалык чын дили менен берилип, жан дүйнөсү менен сезип иштегендиги көрүнүп турат. Мамбет Асанбаев жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул кишинин чыгармачылык жолу, басып өткөн жолу өтө бир бүгүнкү кийинки муундарга бул өрнөктүү жол деп айтсак болот. Мергенчи Жоро анан ошондо тиги эки таптын күрөшү бар болчу да. Совет өкмөтү менен анан басмачылар. Жура, хочешь быть моим джигитом? Я буду служить тебе. Дай мне коня и винтовку. Я привезу тебе голову Тагая и найду Зайнеп.
деги эле өмүрүндө тынч, ызы чуусу жок жашап, ошондой эле тынч бул дүйнөдөн өтүп кете берген Кыргыз Республикасынын эл артисти Мамбет Асанбаев тууралуу өзгөчө сөз кылуу биздин парызыбыз го деген ойдобуз. Ошондой бир карапайым, бир айылдык бала руху, духу ушунчалык бир күчтүү баланын образын жаратып, образды керемет кылып түзүп берген да. Бубайке абдан мындай сөздү таап сүйлөгөн, чындыкты көп сүйлөгөн киши болчу да. Анткени чогулуштарда көп байкап калдым. Көркөм советтин мүчөсү болуп көп жыл мына ушу өмүрүнүн акырына чейин Көркөм советтин мүчөсү болуп жүрдү. Өзүнө гана таандык, эч кимге окшошпогон кыял жоруктары бар эле бул кишинин. Белгилүү тиги казактын артиси Нурмухан Жантурин тартылыптыр ошондо. Бир кызыгын айтып берген. Тетиги тоо жакта жүрөбүз дейт, кышында съемка дейт. Анан чай пайды ушу печкага коюп койчубуз дейт, ысык турсун дайыма деп. Бир күнү кирип келсем эле тиги бир кружкада чай ысып туруптур дейт. Эскирип калган го, жаңысын жаңылтайын деп кружканы мындай төгүйсем эле Жантурин кыйкырып чыкты дейт. Ойбой, не кылдың, ойбой деп. Көрсө коньягын жылытып атыптыр да, муздак коньяк. Аны мен төгүп салдым деп атпайбы экен. Бул мына көркөм окууну абдан жакшы окуйт эле. Андан тышкары бул кыргыз фильмде баягы бизде дубляждап коебуз, кыргызча сүйлөтүүдө бул киши ошол бул алдыңкы катарда турчу. Өмүрүнүн акырына чейин бул киши ошо радиодон эбеден такыр үнү неме кылган жок. Твой отец был настоящий охотник, и ты его достойный сын. Довольно тебе мучиться с этим фитильным ружьем. Если мы убьем этих красных джигитов, ты возьмешь себе их винтовки. Знаешь, как они стреляют? У вас всегда будет много мяса. Асанбаев маркум экөөбүз эми бала кезден жолдош элек, мыкты актер болчу, эрте каза болуп кетти, адагы өтүп кетти. Бул кишинин ошо бир максаты баягы королдерди коюп атканда ушуну дагы ойносомбу деп анан жана түркмен актер Мукамбет Токтобаев менен иштеп, анан кийин сиз менен иштейм деп калган да. Анан ошол нерсесинде оорунун айынан ушу жетпей бир үмүтүнө жетпей кетти. Өмүрүнүн акырына чейин Ордолуу Кыргыз академиялык драма театрынын сахнасында жашап, анан кете берген Мамбет Асанбаев жоро тасмасынан кийин көп тасмаларга түшө албагандыгынын себеби эмне болду экен деп ойлогондо, баягы эле көп театр актерлорунун кендирин кескен, кинонун кызматкерлери менен театр чоңдорунун сөз табыша албагандыгынан улам, кыргыз кинолорунун көпчүлүгүндө казак, өзбек, тажик актерлорун ойноп калгандыгынанбы деген ой келет. Бизде ал учурда баягы эгер театрдан уруксат берсе, ошондо гана киного тартылган учур болчу. Бул ошо 70-жылдары театрдын репертуарында толук занят болуп турган учур болчу да. Анан ошол себептен балким тартылбай калды деп ойлойм. Же болбосо жоронун образын ушунчалык бир жеткиликтүү аткаргандыгынан улам. Эл арасында жоро атка конуп калган Мамбет Асанбаевди башка тасмаларга чакырсак, каармандардын бардыгын жоро катары көрө беришет деп ойлогондон уламбы, режиссерлор ролдорду ыраа көрүшкөн эместир. Эмнеси болсо дагы ушул улуу актердун кино тармагында ачыла албай калгандыгы өкүндүрбөй койбойт. Мамбет байке да ошондой көп фильмдерге тартылбай калды да. Эпизод ушундай. Бирок баягы айтылат эмеспи? Актердун басып өткөн жолунда өзүндө 1-2-3 эле ролу болот. Баягы жоро дейт, көчөдө баратканда деле баягы жоро дейт. Мына Мамбет байкенин жоро фильми. Жоросу бүгүнкү күндө да актуалдуу. Вы знаете, что такое арба? Нет. Арба? Нет. Ну, это такая штука, которая едет. У нее 2 колеса, вот таких круглых, а сверху ящик из дерева. В нем сидят люди. Впереди як, он тянет аркан и поехали! Мусанын образын жараткан Нуркан Турсунбаев дагы тагдырында 10дон ашык тасмага тартылууга үлгүрдү. Эң акыркы фильми жана Хищники деген мына казак фильм тарткан, Турар Дүйшөбаев деген тарткан, ошондо главный ролду ойнодум, капитан уголовного розыска. Бирок турмушунда ушунчалык бир чоң из калтырган жоро тасмасына абдан ыраазы экен. Тасманы тартуу убагында канча кооптуу учурларды башынан өткөрсө дагы, эл артисттин намына жеткичекти баскан кинодогу жана театрдагы жолуна ушул тасманын бир топ таасири бар экендигин жашыра алган жок. Курбаши такая, смотри. Не стреляй, Курбаши! Не стреляй! Начнется обвал.
Биз Бишкекке келгенден кийин Фрунзеге анан пробага бардым. Пробага барсам бир 15тен ашык народный заслуженный артисттин баары ушу Мусанын ролун өтүшүп атышыптыр. Анан мен ойлодум, жаш бала болсом ай өтпөйм го дедим. Анан Чаякке кетип калдым. Барсам где-то bir 10 күндөн кийин bir телеграмма барды. Жоро фильминдеги Мусага жарадыңыз, келиңиз съемкага деп. Родные мои, почему вы раньше не приехали? Только что были басмачи, сам Курбаш и Тагай, с ним еще двое. Забрали у меня 3 яков и пошли в те горы. Что? Не может быть. Тагай туда не пойдет. 3 жолу өлүмдөн калдым. Крупный, бул унутулбай турган нерсе. Мына биздин Жумгалдан, Чоң Аралдан тартып атканбыз Кызыл Ой тарабынан. Ошондо ошо кышка мал жаз айы эле, март айы. Ошондо ошол жылы ошол Кыргызстан боюнча 2 метрден кар жаган, өзгөчө ошо биз тарапка, Сусамыр тарапка. Юра, к скале, скорей! Момундай жар бар экен. Анан ошонун үстүндө аскан зоодон көчкү жүрүш керек экен. Искусственный көчкү да. Анан ошол жерден биз түшүп атканда эми өзүң билесиң кийимдерди, баягы буденовка, тон, анын ичинде шинель, кур, 5 атар мынтык, кылыч, шыгыл оборудование, оор. Анан айтты, мына ушул жерден тартабыз деп 3-4 камера корду туш тарапка. Анан моундай түп-түз жер экен, биз ойлодук, түп-түз экен деп, чуңкур экен да. Баягы кардан билинбей турупту. Анан ошол жерде 5-6 абышка келди да, 2 эттегиле көчкүдөн 2 гана жаныбар аман калат деди. Түлкү, анан сагышкан дейт. Жана көчкүгө каршы алар эмете кылганда жүйүнүнөн өтүп кетет экен. Ошондуктан экөөбүздө тоң бар. Тонуңарды бекем эме кармап алгыла деди. Турну бар, мен алдындамын, ал артымда. Анан камера дегенде эле кеттик. Кетип барып эле мындай ошол тиги аска зоого 1,5 метр калганы жетпей калдык. Көрсөтүп жер чуңкур экен. Аны бир убакта шуулдап эле көчкү өтүп атат, көздүн жамандыкты көрбөсүн, мен тонду бекем кармап турам, муну кармап турам. Бир убакта карасам тигиним жок. Анан эле эмне кылдым? Анан бир убакта кичине азайып калгандан ачып жибердим. Где-то 20 сантиметрде ачып ийсем, тигил бак демел албай калыптыр. Анан я больше не буду сниматься, дейт. Атаңдын башы элден мурун чыгалы бу жерден. Деп тамаша кылдым. Муса! Муса, где ты? Анан мен айттым, тартабыз деп байкуштан жанталаш, мындай кадр болбойт деп, естественный болду да. Анан мен болбой койдум. Уже көчкөдө калдык. Тигил өлгөнү жатса. Мен уже мына бул жерден калып калдым да. Анан тиги мейли деп анан айла кеткен, анан Юраны касып алабыз деп касып алышты. Муса! Муса! А мен ойлодум, бутум түп-түз боюнча эле баягы карда экен. Дөрсө бутум бүгүлүп калыптыр. 4-2 жагынан тартканда эле белим карштей түштү, чалкаман түшүп калдым мен ошондон. Анан сразу скорый помощь менен алып кетти. Чаякка барып 3 күн жаттым. 25-30 метрдей анан марли менен бекем тартып туруп анан кайра анан келип туруп анан эмеге тартылдык. Бул бир өлүмдөн калганым. 3 омурткам чыгып кетти. А мени радикулит деп эле келип алып аягымда таяк менен баспай калгам да. 28 жыл жүрүп турдум ошо боюнча. Караң жаштык кез менен. Экинчи окуясы мындай болду. Мени чыккынчылык кылып туруп жумадылып аткан жери бар. Анан мына ora алгачанын ичинен зооканын үстүнөн атып атат мени аттан. Анан мен 20 метрден секирип атпайм, тиги эмегечи, тиги матрацка. Акостан тайып кетсем өлүп эле калмакмын. Ошол жерден рисковать этип өзүм ошо матрацка секирип түштүм. Мына көкөмүрөнүн суунун өзүң билесиңер, сүймөн кулаккан чоң суу эми. Анан кышының муз. Анан Жантүрүндөр өттөсө өтпөй койду. Жантүрүндү биз кууп баратабыз, басмачылардын башчысы.
Анын топосун укмуш, менгенибиз топос, мен кичине жакшы топос эле. Анан бул 1,5 метрлик муз экен, наркоизге өтүшкө туура келип калды. Эми жаштык да. Мен жалгыз өтүп атам, тиги Юра да болбой койду. Анан ошо менен анан Юранын топосун жетелеп алып, мен ошо муз менен өтүп жүрбөйм, кокустан жарылып кетсем эмне болду? Анда жок болот элем да. Наркоизге өтүп алып, кайра беркөйүзгө өтө албай ит болбойм, коркконуман. Radionuпту басмачылардын колунан түшүп калат. Анан мен ошону куткарып, анан көтөрүп чыккан жерим бар да. 1-2 километрге чейин көтөрүп, ой көтөрүп, ай белим ооруп жүрөт. Болбой эми кино деген кинода. Ошентип тартып, бирок аны кыскартып коюптур. Басмачылар да кээде болуп түштүм, басмачы болду. Анткени атка минип баягы чапкан кишилер анда-санда эле да. Слышишь? Пусти! В кино я попала 15 лет, и первый мой фильм был «Зной». Это был уже второй фильм. На пробы на роль Зейнеп пробовали очень много. Мне сказали, что 300 человек пробовали. Бул тасмага бир топ актерлук кесиби жок адамдарды дагы тартышкан. Алардын бири Роза Табалдиева. Мектепте окуган кичинекей кызга жооптуу ролду ойноону тапшырып, режиссер абдан чоң жоопкерчиликти мойнуна алган экен да. Ну, а я, видимо, прошла, потому что у меня был опыт работы в «Зное». Вот. Съемки начались, когда я еще была школьницей, заканчивала школу. И все лето после школы мы находились на съемках в Чаеке и дальше туда, за Чаеком. И меня привезли на вступительные экзамены, привезли на экзамен, назад увезли. И когда я вернулась, здесь уже в Бишкеке занятия в мединституте и павильонные съемки ночные. И вот я утром с павильонных съемок, мне заплетали много-много косичек. Вот я косички закрывала платком и сидела на занятиях. Потом какие-то, дома чуть-чуть, да, потом опять ночные съемки. В общей сложности я пропустила около 2 месяцев учебного процесса. Было очень сложно догонять. Эй, Джура, тяни! Тут пришел директор фильма, ленинградец. Это же ленинградцы снимали. И начал немедленно прекратил съемку, потому что по законам безопасности нельзя было, чтобы я вот это делала. Хотя я не боялась, я спокойно. Сына! Сына! И кончилось тем, что в это время монгольский цирк здесь гастролировал, и девочку-монголку, танцовщицу на канате, на проволоке, она это делала. Причем я видела, как она это делала. Значит, ей одели лонжу, через руку пропустили железку такую широкую, и она вот этими руками, да я бы тоже это сделала. Что тут руками-то? Какая танцовщица на проволоке? Вот. А крупные планы снимали над землей. Ну, как это в кино делается. Так еще на «Зное» меня учили в конно-спортивной школе. Я занималась, там же тоже было очень много съемок на лошади верхом. Поэтому я умела. Ал кезде киного тартылып, бир топ курбу кыздардын жанында моюн көтөрө басканы менен кийинчерээк кесибин кино тармагы менен байланыштырган жок. Психолог кесибин алган жана башка лауыздагы ооруканалардын биринде башкы врач болуп эмгектенип келүүдө.
Потом была интересная съемка после реки. Я поймала себя, знаете, на чем? Что в тот момент, когда эта сцена игралась, она не вся вошла. Я почувствовала интересное состояние. Я вдруг себя почувствовала Зейнеп. Вот такое ощущение было, что вот я она. Правда, вы знаете, я не люблю пересматривать свои фильмы. Когда их показывают, мне не хочется даже смотреть, потому что, ну как вам сказать, все так наивно, все так, мне кажется, не дотягивала, мне так кажется. Я снималась, ну вот кроме «Зноя Джуры», я снималась в «Талом снеге звон ручья», это было в Душанбе, и «Мужчины без женщин», ну эпизодики, и «Гидростанция» у Альгиса. Роза Табалдиеваны кино тармагы менен байланыштырган анын жубайы кыргыз киносунда абдан салмактуу чыйыры бар Алгимантас Видугирис болгон. Тасмага түшүп жүргөн учурунда киного мындан ары жолобойм деп чечкенсек эле кыз кинорежиссер менен бир кыйналып, бир толгонуп, сценарийлерин кошо жазышып, тарткан тасмаларына салымымды кошуп калам деп оюна ал кезде келгенде эмес чыгар. А вы знаете, мне нравились всегда талантливые люди. Кыргыз киносунун улам бирине сүңгүп, тарыхына баш баккан сайын, улам жаңы сыйкырга батып, алдыда дагы жаңы көрсөтүүнү даярдоого умтулганыбыз өсүүдө. Бүгүн Жору тасмасында иштеген актерлордун көбү тилекке каршы биздин арабызда жок болгондугуна карабай, кызык окуяларына күбө болууга аракет кылдык. Биз Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Күйүүкө, Көбөгөнов, Балкыбекова, Ашыралы Боталиев деген залкарларды мындай эле кое туралы. Кечээ көзөткөн мына Совет Пайке унутулуп баратат. Жумадылов, эмне деген актер. Ушу мына Мамбет Пайке, Имаш Эшимбеков деген бар, Гүмболот Досунбаев деген. Мына ушулар жөнүндө кенен маалымат болуш керек. Кыргыз киносунун көркү болгон актер, режиссер ага эжелерибиздин бардыгын эскерип туруу албетте биздин жаш муңундун милдети экендигин унутпашыбыз керек. Күндөн күн өтүп, азыркы учурда кино көрөрмандардын дагы табити өзгөрүлгөн сыяктуу. Бир кезде билет талашып кирип көргөн мына ушул Жору сыяктуу тасмалар азыркы учурда формат эмес деп кинотеатрларга коюлбай жаткан менен, азыркы учурда тартылган кээ бир тасмаларга караганда түсү өңү жагынан гана кичине кемирээк болбосо, элдин сагынганы жана актуалдуулугун жоготпогону, актуалдуулугу азыркы күндө күндөн күнгө күчөп аткандыгы айкын болуп калууда. Кино тармагын башкарган адамдар каражат жагын чечип, мына ушул кыргыз киносун бүткүл дүйнөгө тааныткан Жору сыяктуу тасмаларга экинчи өмүр берип, кыргыз кино көрөрмандарын дагы бир жолу кубантып коюшар деген жакшы тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгалы. Саламат болуңуздар.